Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн сиздер менен исламдагы дагы бир эгер айтылып калса шарттуу болгон, аткарууга шарттуу болгон амалдардын бири болгон назыр жөнүндө сөз кылууну туура деп турабыз. Албетте бул назыр деген нерсе, мындай кыргызча маанисин айтканда, өзүнө милдеттүү болбогон ибадатты өзүнө милдет кылып, шарт кылып айтып койгон болсо, ошону аткаруу исламда важип амалдардан болуп эсептелет. Ал эми мунун мындай сүрөттөгү көрүнүшү кандай десе, кээ бир учурларда албетте бул жашоодо инсаниятта ар кандай учурлар болот. Кээ бир учурда бир муктаждыкта, бир оор абалга түшүп калганда, же бир катуу ооруп калганда, же бир коркунучка дуушар болгондо, адам баласы ошол жанымдын амандык калышын тилеп, өзүнүн жанынын аман калышын тилеп, Аллахтан жакшылык тилеп, колдоо тилеп, Аллахтан бир жакшылыкты үмүт кылган учурда бир нерсени, Аллахтын ибадаттарынан болгон бир нерсени шарттап коюу учурлар кездешип калат. Албетте буну исламда назыр дейт. Куранда дагы Аллах субханаху ва таала Хадж сүрөсүнүн 29-чу аятында ушундай деп айткан: "Валюфу нузурахум", силер өзүңөрдүн назыр кылган, шарттаган ибадаттарыңарды аткаргыла деп айтат. Албетте бул ибадаттарга дегенде кээ бир учурда кыйынчылык башка келген учурда, ушул кыйынчылыктан чыксам, мен 4 рекет нафил намаз окуймун деп назыр кылыш мүмкүн, же бир күн орозо карма берем деп назыр кылыш мүмкүн. Ар кандай учурлар инсанда катталып калат. Ошондой учурларда эгер силер ушинтип айтып назыр кылган болсоңор, ал назырыңарды сөзсүз түрдө аткаргыла деп Аллах Таала Куран аяттарында айткан. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадистеринде дагы назыр жөнүндө көптөгөн маалыматтар келет. Кээ бир учурларда ошо пайгамбарыбыздын хадистеринде силер атайын Аллахка шарт коюп анан назыр кылбай, же бир ибадат кылбай, же Аллахка жаккан бир амалдарды аткарбастан, Аллахка шарт койбой эле аткарганыңар жакшы, назыр кылып туруп аткарууга караганда шарт койбой туруп аткарган бул жакшы деген маселелер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан бирөөсү айтат: күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалардын бирөөсү сурап калды: "Менин энем назыр кылды эле, бирок ошо назырыны аткарбай туруп бул дүйнөдөн өтүп кетти. Анын өкүмү кандай болот?" дегенде, пайгамбарыбыз ошо сахабасына: "Эгер энең назыр кылып туруп бул дүйнөдөн аткарууга мүмкүнчүлүк болбой атып өткөн болсо, анын назырыны сен аткарып кой" деп буйруган учурлары бар. Ошондуктан кайсы бир учурларда биз бир нерсеге назыр кылган болсок, ошону сөзсүз аткарышыбыз керек болот. Назыр деген жокоруда биз айткандай бир ибадатка, эгер ден соолугум катуу ооруп, ушундай бир кыйынчылык учур болгон болсо, ден соолугум жакшы болуп кетсем, мен дайыма намазымды калтырбай окуп жүрөм деген болсоңуз, ошону сиз калтырбай окуп жүрүш сизге важип болуп калат. Өзү негизи намазды калтырбай окуш бул мусулманга фарз милдет. Бирок сиз назыр менен аны дагы важип кылып бекемдеп алдыңыз. Же болбосо бир оор абалга түшүп калган учурда, бир коркунучтуу абалга түшүп калган учурда, кишинин оозунан ушул нерсе чыгат да: "Аман эле болсом экен, тынч болуп ушул акыбалдан чыгып, акыбалым жакшы болуп кеткенде, мен мындай кылат элем" деп бир жакшылыкка, же болбосо бирөөгө бир ихсан берет элем, же болбосо бирөөгө 500 сом садака кылат элем деген маселелер айтылып калыш учурлар болот. Эгер ошондой нерселер айтылып калган болсо, ал нерсени сөзсүз аткарыш керек. Эгер аткара албай калсаңыз, бул важип амал болуп калат. Эгер аткара албай калсаңыз, албетте анын кафараты бар шариятта, исламда. Анын кафараты, жаримасы, штрафы 10 кишиге даамдан туруу, 10 кишинин курсагын тойгозуу, же болбосо ошол 10 кишиге кийим кече менен камсыздоо. Эгер аны да кылбасаңыз, анда бир кулду азат кылуу милдеттүү болуп калат. Ошондуктан башында назыр кылганга шарт койбош керек. Эгер назыр кылганга шарт коюп, оозуңуздан ошол сөз айтылган болсо, аны сөзсүз түрдө аткарыш керек. Эми назыр дегенде бул чоң маселе. Кээ бир кишилер муну ооз түрүндө тил менен айтпаса деле,
бир мындай көңүлүдөн өткөрүп койгон учурлар деле болуп калат. Көңүлүдөн өткөргөндө бул шартка кирбейт. Назырдын шарты ошо оозу менен ошол абалдан шундай болуп чыксам, мына бул нерсени Аллахтын ыраазылыгы үчүн аткарам деген оозунан чыккан сөз болуш керек. Бул милдеттүү түрдө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадислерине дагы, аяттарга дагы далил катары токтолуп өттүк. Күндөрдүн биринде бир окуяны айтып өтсөк, күндөрдүн биринде бир киши алыс сапарга кемеде жолоочу болуп калат. Кемеде баратканда ушундай бир оор тагдырга туш келет, бороон чапкын болуп, кеме өзүнүн нугун жоготуп, кеме оодарыла турган абалга жетип, кай тарапка кетип атканы дагы белгисиз болуп, туман, катуу шамал болгондо, ошо кемедеги жүргүнчүлөр бардыгы назыр кылышат, бирден назыр кылышат. Ошондо жанагы Абдуллах Каланиси деген бир киши ал дагы назыр кылат, бирок назырында мен пилдин этин жебеймин деп назыр кылат экен. Анан кемедеги жүргүнчүлөр таң калат. Бул кандай деген назыр болду? Бул кызыктай болду го. Пилдин этин жебеймин деп да назыр кыласыңбы? Мындай боло турган нерсеге назыр кылбайсыңбы дегенде, ал киши мен ушунчалык шашкандыгымдан менин көңүлүмө ушул сөз келип калды, ушул сөздү айтып мен назыр кылдым дейт. Анан Аллах Тааланын жардамы болуп, жанагы бороон чапкын токтоп, кеме сүрүлүп, бир деңиздин, океандын бир четине чыгып калды. Бирок ал жерге, кургактыкка чыккан жерде жегенге эч нерсе жок. Bir gün boyu, bir sutka boyu жанагы кемеден түшкөн адамдар ач калышты. Эч нерсе таппайт жегенге. Анан ошол учурда бир пилдин баласын көрүп калып, аны тутуп, союп, баары ошо пилдин баласын жеп, жанын аман сактап калышты ачкалыктан. Ал эми жанагы Абдуллах болсо, пилдин баласын жебеймин деп назыр кылгандыгы үчүн жанагы эттен жебей койду. Наркылар айтышты, курсагың ачтыктан сен жабыркап калышың мүмкүн. О этти же десе дагы мен пилдин этин жебеймин деп назыр кылганмын. Ошондуктан жебеймин деп жебей койду. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында бир аз убакыттан кийин кемеден түшкөндө пилдин этин жеп, курсагы тоюп уйкуга киришти. Ошондо жанагы пилдин баласынын энеси келип, баласынын сөйөктөрү жатканын көрүп, ачууланып, жанагы кишилерге жыттап кайсы денеде пилдин баласынын жыты келсе, ошол денени өлтүрө баштады пилдин энеси. Жыйынтыгында келип жанагы Абдулла пилдин этин жебегендиктен, анын денесиден жыт чыкпагандыктан, ал пил аны көтөрүп, башка бир элдер жашап аткан айылга алып барып түшүрүп койду. Бунун себеби менен бул киши аман калды. Ошондуктан албетте бул назыр кылууну аткаруу бул шарияттагы көрсөтүлгөн нерсе, мунун астында дагы көптөгөн жакшылыктары бар. Сөзсүз түрдө назыр кылгандан кийин аны шарт койгон нерсени аткарышка милдеттүү болуп калабыз. Исламдагы орду бул важип амал болуп калат. Жокоруда биз айткандай, эгер бул важипты биз аткарбай койсок, назыр кылган учурлар болот. Bir учурга белгилеп назыр болушу мүмкүн, же бир нерсеге белгилеп назыр болушу мүмкүн. Албетте мунун ар кандай сүрөттөгү абалдары бар. Ошо айтылган абалды так даана өзүнүн убактында, өзүнүн учурунда, өзүнүн көрсөтүлгөн кишисине көрсөтүш керек болот. Себеби кээ бир учурда, мисалы үчүн мен ушул бир кыйынчылыктан бир абалдан чыксам, 500 сом бир кедейге садака кылам деши мүмкүн. Же болбосом атын айтып, паланчы деген кишиге мен садака кылам деген болсо, ошо атын айткан кишиге садака кылганда гана назыр мойнунан сакыт болуп, мойнунан түшөт. Эгер садака кылды, бирок ошо атын айткан кишинен башка кишиге кылса, ал садакасы, назыры жанбай калат. Ошондуктан албетте назырды кылганда бир боло турган нерсеге кылыш керек биринчиден. Анан болбогон эле нерсеге назыр кылгандагы болбойт. Назырдын дагы өзүнүн шарттары бар. Назыр кылганда албетте сооп боло турган, Аллах ыраазы боло турган бир ибадаттарга назыр кылынат. Андан кийин бир күнөө иштерге дагы назыр кылыш мүмкүн. Эгер мен мындай болсо, мен тигини кайра өлтүрөмүн, же болбосом ага бир жамандык кыламын, ушундай бир күнөө иштерге дагы назыр кылып коюш мүмкүн.
Андан кейін мына мубах иштерге bir тамак жеймин, эт жеймин, же болбосо bir шашлык жасаймын, шашлык жасап бирөөгө беремин дегендей bir мубах иштерге дагы назыр кылыш мүмкүн. Ошо 3 түрдүн экөөсүнө гана амал кылынат, ошонун назыры өтөт. Ал эми күнөө боло турган нерсени назыр кылып шарттаган болсо дагы аны аткаруу исламда караланат, аны аткарбаш керек. Эгер назыр кылган болсо, ал назыры өтпөй калат. Ошондуктан ибадатка байланган же болбосо мубах иштерге байланган назырларды сөзсүз түрдө аткарылат. Аткарылбай калса, биз айткан кафарат штрафы төлөнөт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жашообузда кээ бир учурларда, ар кандай тагдырларда bir оозубуздан чыгып ушундай bir Аллахтын ибадатыга шарттаган маселелерибиз болгон болсо, ошол нерсени ошо мезгилинде учурунда аткарып коюуну өзүбүзгө адат кылайлы. Мүмкүн болушунча назыр кылбаган жакшы, эгер кылып койсок, ошо жокорудагы милдеттерди аткаруу баарыбыздын мойнубуздагы важип амал болуп калат. Аллах таалам баарыңыздарга жакшылык берсин, үйүңүздөргө тынчылык берсин, элибизде, журтубузда, мамлекетибизде аманчылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.